Қытайдың мурдагы премьер-министри Ли Пен Бейжинде узакка созулган оорудан кийин 90 жаш курагында көз жумду. Ал 89-жылы Тяньаньмэнь көтөрүлүшүн басууда элге ок чыгарууга буйрук берген башчы катары тарыхта калды. Жүздөгөн киши курман болгон окуядан кийин эл арасында Бейжин касапчысы деген атка конгону белгилүү. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада. Ли Пенге Бейжин касапчысы деген лакап атты укук коргоо уюмдары ыйгарышкан. 1989 Бейжиндин Тяньаньмэнь аянтында студенттердин нааразылык толкундары аеосуз күч менен басылган. Ал кандуу окуяда Компартиянын лидерлеринин буйругу менен аскерлер жергиликтүү элге ок атып, жүздөгөн кишинин каны төгүлгөн. Ли Пен кийин берген интервьюларында бийлик мындай кадамга аргасыздан барганын айткан. Бирок Тяньаньмэньдеги кызыл кыргын тууралуу Кытайдын маалымат каражаттарында жазууга тыюу салынган. 20 жыл өткөндөн кийин чыккан тасмада аянттагы студенттердин башында тургандардын бири Вангтан бийликтин элге ок атканы күтүүсүз болгонун эскерген. Бизде мекенчилдик гана сезимдер болгон. Бийликти басып алуу тууралуу ой болгон эмес. Биз болгону алар менен сүйлөшүүгө аракет кылганбыз. Мен биздин кадамдарды радикалдуу деп баалаган эмесмин. Ошондуктан бийлик биздин диалогко келүү сунушубузга макул болот деп ойлогом. Аскерлердин элге ок атканы таптакыр күтүүсүз болгон. Бейжиндин чордунунда турган Тяньаньмэнь аянтындагы окуяга жоопкер адамдын көз жумганы Бейжимге каршы дагы бир нааразылык акциялары өтүп жаткан маалга туура келди. Ушул тапта Гонконгдо абал курчуп 2 миллиондон ашык киши чыккан массалык акциялардын толкуну басаңдай элек. АДП Кытайга экстрадициялоо мыйзамын кабыл алууга каршы чыкса, кийин ал акциялар жалпы демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылуу менен уланды. Митингчилерди токтотуу үчүн бийлик күч колдонгону белгилүү болду. Ал эми Ли Пендин өлүмүн кытайлык маалымат каражаттары бир кылга чагылдырган жок. Маселен, Синьхуа агенттиги Ли Пенди Кытай коммунисттик партиясынын күчтүү өкүлү, чыныгы коммунист, революционер деп атады. Агенттик аны чынчыл жана таза өкмөттү курган деп баса белгилеп, өлбөс Ли Пен деп баалады. Ал эми бийликчил эмес маалымдоо каражаттарында мурдагы премьер-министрди мактаган кабарлар жокко эсе. Ли Пен 1987-1998 жылдары Кытайдын өкмөт башында турган. Кызматтан кеткенден кийин 5 жыл Кытай элинин бирикмесинин башында болгон. Кытайда Ли Пен өлкөнү кудуреттүү державага айланткан, улуттук экономиканы модернизациялаган ишмер катары белгилүү. Өлкө сыртында анын аты кандуу окуяга байланып калган. Ли Пендин чет өлкөлөргө жасаган иш сапарлары, эл аралык иш-чараларга катышуусу көптөгөн нааразычылык акциялары менен коштолгон. Маселен, 1996 жылы Парижде 1000 деген киши анын визитине каршы акцияга чыгышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.